Кыргыз-тажик чек арасында болгон окуя боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков билдирди. Анын айтымында кылмыш иши адам өлтүрүү беренеси боюнча козголду. Белгилей кетсек, чек арадагы окуядан кийин премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев баш болгон чиновниктер жана парламенттин депутаттары Баткен облусуна барып келген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяларга байланыштуу эки мамлекеттин кызыкчылыгына доо кетирген жана улут аралык кастыкты козуткан комментарийлер менен чагымчыл маалыматтарды жайылтуудан оолак болууга чакырды. Мекеме эки тарап атышуу болгон аймактагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткандыгы кабарланды. УКМКнын маалыматына караганда, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды атайын курчутуп, улут аралык кастык маанай аркылуу массалык башаламандыкты алып келе турган аракеттерди алдын алуу боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Атайын кызмат коомго чыңалуу алып келе турган маалыматтар менен материалдардын авторлоруна эскертүү берилерин дагы белгилеген. Өзгөн районунун Саламалик айылында 16 сентябрь күнү жаңы заманбап фельдшердик акушердик пункттун ачылышы өттү. Анын ачылыш аземине Өзгөн районунун акими, жергиликтүү жетекчилер, Ас-Сафа коомдук уюмунун өкүлдөрү жана жергиликтүү жарандар катышкан. ФАП Ас-Сафа коомдук уюмунун демилгеси жана каржылык колдоосу менен курулган. Аким белгилегендей, аталган коомдук уюм 2 жыл аралыгында жергиликтүү калкты таза суу менен камсыз кылуу, саламаттыкты сактоо имараттарынын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жана башка социалдык долбоорлорду ишке ашырган. 16 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында 7 адам тамак аштан ууланып ооруканага кайрылды. 16 сентябрь күнү 2 сааттын аралыгында шаардын ар кайсыл бөлүгүндө жашаган 7 тургун облустук ооруканага кайрылган. Алар шаардагы бир ресторанда өткөн үлпөт тойдо мейман болгондугу аныкталган. Алар арткан тамак ашты үйлөрүнө алып кетип, эртеси жеген. Талас облусунда өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарында көкбөрү боюнча мелдеште Баткен облусунун курама командасы Ош шаарын 6-5 эсебинде жеңип алды. Кечээ көкбөрү боюнча мелдеште 6 команда беттешкен. Алгачкы оюнда Талас облусунун улакчылары Нарын облусун 12-2 эсебинде утуп алган. Ал эми Ысык көлдүн командасы 9-2 эсебинде Жалал Абад облусун жеңип чыкты. Эскерте кетсек, улуттук көчмөндөр оюндары Талас шаарында 16 сентябрда башталды.